senin elin var. Doğru aytасыз. Өз ырларым менен элимди кулак угуп, көз көргөн жерлердин баарына даңктайм. Түндер жаман. Кырсык салып кетпесин. Наалат келип, ат тизгини шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын. Токтой тур жата жүрт. Жазда башка. Жел тийбесин абайла. Көпкө турбас. Моул турган суру булут. Бүт тартыңды өз мойнума алайын. Сен оруа. Мен орuyun. Ата жұрт. Ата жұрттың нұқыра байлығы өз елі. Алықұл Осмонов. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрөрмандар, чактыш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда, биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызга ушул эл арасында, эл ичи өнөргенчи дегендей, эл арасында ошол айыл жергесинде калып кеткен акындарыбыз көп, кыргыз элинде өнөргө бай, талантка бай адамдар көп. Бирок ошентсе дагы талыкпастан өзүнүн эмгегин кылып, ырларын жазып келаткан мына 10 апрель туулган күн экен, 75 жашка толуп олтурган атабыз Чымтурган Жапашев келип олтурат. Андан кийинки коногубуз Кылыч Шаршенов мынакей ырчагабыз келип отурат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери, обончу аткаруучу Өсөрүп Козуев келип отурат. Бүгүн биздин ушул атабыздын ырларына Өсөр агабыз оондорду чыгарган экен. Ошол ырларын ырдатып, чыгармачылыгындагы ушул ырларын элибизге, журтубузга тартууласак деген ниетте келишип отурат. Мына атабыз 4 китептин автору экен. Мындайча айтканда, ушул алай жергесинде жатып, мына алайдан не деген таланттар чыккан. Кыргыз болсо көнүш керек дейт. Сезимдеги сүрөттөрү дейт. Тоолорума көз артпа дейт. Айткым келбейт дейт. Мына көбүнчө сатиралар, юморлор, тамсилдер дейт. Анын үстүнө бу кимди устат катары тутасыз десек, Байдылда Сарногоев, Мидин Алыбаев, Райкан Шүкүрбеков, мына ушундай залкар таланттардын өстөрүн көрбөзөм дагы, бирок мен ошолордун китебин окуп таасирленгем дейт. Атабыздын өзүнүн жазган чыгармаларын дагы урматтуу телекөрөрмандар азыр көрөсүздөр, угасыздар. Эң негизгиси баягы жалпак тил менен айтканда сөзгө мындай жатык кең кыйналбай жазылган нак таланттыкы өзү жөнөкөй кетет. Ошондуктан анда сөздү көбөйтпөй мен ушул атабыздан баштайын. Мына ушул 4 китептин автору экенсиз. Негизинен канча жашыңыздар ушу ыр жаза баштадыңыз эле? Эми ырды мектепте эле жаза баштаганмын, 8-9 класстардан жаза баштаганмын. Анан кийин ошол жайлоодо, жазындасы, кээде кышындасы, ушу үйдө, анан мен дайым каламымы, анан тетрадымы жанга салып коет элем да. Кээде мындай жакшы ойлор келе калат да. Анан ошондо талаада болсом дагы, мал карап жүрсөм дагы, жаныма шарт тептеримди алып туруп, калам менен алып жазып коет элем эстегенде. Анан ошондой кылып жазып жүргөм, ошо кыскасы ушу жазма эле жазылган. Мектепте дуал газеталарга бага тамашалуу, окууну жакшы билген, жаман билген балдарды, окуучуларды ошону дуал газетеге чыгарчубуз илгери мектепте. Анан директорлор рахмат айтышып,
Meni sürep koyuşat эле. Ondan sayın күч алып мен анан ошо жазат элем мектепке тег балдарды. Анан мына 4 китебиңизди тең ушул 2020-жылы чыгарыпсыз, бир жылда чыгарган экенсиз да 4 китебиңизди тең. Андан мурда дагы чыгаргансызбы китеп? Ondan murda 2 kitap çıkargam, 2 kitap çıkargam. Кайсы жылдары чыккан ал китептериңиз? Алгач 91 93 жылдары шунда чыкты окшойт. Элдин сынына койдуңуз, эл кандай кабыл алды эле? Эл жакшы эле кабыл алды. Анда сатира, юмор, ырлар, поэзия, ошондой жакшы эле кабыл алды аны. Жакшы, анда келиңиз бир ырыңыздан окуп бериңиз. Мейли. Эми азыркы заманга ылайык ырлар жазылган менде көбүнчө эле. Ошодон жок деген ырды окуп берейин. Буалардан мураска бизге калган, турмушту ачуу дөшөк бирок жалган, алдуусу алсызынын канын соруп, адамдар өздөрү ачуу кылып алган. Өмүрдү өксүктешет кээ бир адам. Жок, ушул сөздүн өзү жалган. Ачкыл суу, кычкыл суунун кулу болуп, өмүрдү өздөрү өксүк кылып алган. Шум заман, куу заман дейт кээ бир адам. Чын ушул сен оболу сурачанан, өздөрү куулук кылып, шумдук кылып, атулук заманага шылтап салган. Замандын татаал жолун баскан адам, жашоонун корун, зарын тарткан адам, өзгөрбөгөн табияттын мыйзамы бул, чыга албайсың турмуш аттуу айланбадан. Баракелде, дагы кырларыңыздан, Эми кээ мына адамдар кыргыздардын арасында ушу гер сүйлөгөн адамдар көп да, мына аял киши бийликке болбойт. Аял кишини жолатпаш керек деген кээ бир ушу спор кылып ошолор менен талашып кетем да. Ошондой адамдарга жазганмын. Темасы бут алдында бейиш бар. Акылга салып тил менен айтканды кайрып тил деген, арадан адан көп окшойт, аялдын баркын билбеген. Эки ооз сөз айтсаң кир деген, эп көрүп тилге кирбеген, эссиздер элде көп окшойт, эненин баркын билбеген. Көп беле сөзгө кирбеген, көгөрүп сөзгө ийбеген, ак сүтүн эмип торолуп апанын баркын билбеген. Ак кардай тунук дил менен айтайын кепти иргеген, анчеле сөзгө кошулбайм, аялдын баары бир деген. Кажышпай сөзгө келели, кадырлуу досум келеме. Кандай бул эстен чыгарытай, Курманжан сындуу энени. Кой отур досум жемени, эсептеп берем менеме. Зууракан, Даркүл, Уркуя, Күлүпө сындуу энени. Аял бар үчүн кайын бар. Актанар кайсы жайың бар. Профессор, доктор жазуучу, илимде канча айым бар. Баркына жетпет сараңдар, басынтып сүйлөт жамандар. Билбесең айтып коёйун, бийликте эчен аял бар. Уучукур эмес кыргыздар, урулуу журтта бир кыз бар. Жоготом десе коркпогон жолдоштун кызы Жылдыз бар. Жемкорлорго бөгөт бар, жетимдерге жөлөк бар. Максаты бийик эр жүрөк, Мамырдын кызы Бөдөш бар. Бийликте толгон айып бар, билгенге ачуу тарых бар. Надандарга тең келчү Надире аттуу айым бар. Арык малда өлөт бар, ары жок эрде сөөлөт бар. Кылымда айтып келишкен кызды үйдө дөөлөт бар. Чырлуу эркекте кейиш бар, чыдамдуу жанда жеңиш бар. Булгама атын эненин бут алдында бейиш бар. Ой, баракелде, бар болуңуз. Азыр сиз дем алып туруңуз. Эми мына сиздин ырларыңызга обон чыгарган экен Өсөр агабыз. Мен Өсөр агадан да сурайын. Мына ушул чын турган атабыздын сөздөрүнө качан обонго иштей баштадыңыз? Сиздер качан мурдатан баягы чыгармачыл байланыш болсо керек? Ооба, мен эми экөөбүз бир райондон болгондон кийин биз дагы жаштык кез ошо Дом культурада иштеп атканда ошо жанагы 91-жылдары, 93-жылдары китеп чыкканда, ошондо бир колума ошо китеби тийип калгандан кийин карасам, ошол учурда бир тамашалуу ырлар ушундай көрдүм да, андан кийин бир Диларам деген ыр бар экен, карасам узун. Муну деген Диларам деген ыр тамашалуу ыр. Ошо Диларам деген
кызга өзүнүн болгон сөзүн айтып ошону көндүргөнгө аракет кылган экен да. Анан муну Ала элдик театрынан баардыгыбыз ырдап, республиканы кыдырып, башка райондорду кыдырганбыз. Ошондо буга ар бир куплеттин бирден арына урдайт эле. Анан бул тамашалуу болгондон кийин кээде баягындай сөздөр бар да, туу десең да туй алам деген сөздөр. Ошолорду айтып, ичи чыккан бирөө ырдайт эле, таласка бир келип концерт коюп калсак, түшүрбөй ушуну бизди сахнадан кайра сурап ырдаганбыз. Кайра тамашалуурдан 3-4 ырда анда деле болбой, ошол азыр көз алдымда турат да. Ошондо бул ырдын чыкканына бир 28 жыл, 30 жылдай болуп калды. Эгемендүүлүк тең экен деп. Эгемендүүлүк менен тең. Анан ошондо мына мен телевидениеге келип, ушул ырларды да кокусунан бир ырдап калсам, звукорежиссер болуп иштедим 13 жыл. Анан ошондо бир сүйдүм, Төлөкова деген эжекебиз бар. Элдин баары тааныйт. Анан ушуларды угуп кийин көп сурап жүрдү. Өсөр баягы ырын ырдап койсоң, ушуларын жакшы эле, сонун эле. Деп анан кээде аккордеон болгон ырдап калчумун. Анан кээде сурап калчу, ошол кишиге да аябай жакты да. Анан ошол биринчи ошо Диларам деген тамашалууларды ошо ону жараттым эле. Негизи эле мына чын турган атабыз көбүнчө мына сатира, юморлорго көп кайрылат экен да. Бул нерсе азайып кеткен. Илгери мына Ырайкан атабыз жазып калтырган көбүнчө Мидин атабыз, андан кийинки кездерде эле бул сатирага кайрылган азыраак болуп калды чындыгындачы. Анан өзгөчө экен чын эле ырлары. Анда ушул ырды биздин телекөрөрмандарга бир ырдап бериңиз эми сунуштап. Эми бул ырды дагы уккандар bir toy topurda surap kalışat da. Anан okur çokur her жеринен ырдап атып кутулуп кетчү элем. Анан бул өзү жети куплет. Анан бири-бирине байланыш. Ошон үчүн ушул тамашалуу ошо чын турган байкен акебиздин ырын ырдап берейин. Тамашалуу. Balbıldagan uyadan balapансын Dilaram, karanыңды көрбөстөн кантип чыдап туралам, жамалыңа көз тойбой жанып жүрөт бир адам. Hey Dilaram, oh Dilaram, жанып жүрөт бир адам. Dilaram, oh Dilaram, gülüp koyucu suranam, til bilbegen akmak dep, til dep koyucu kubanam. Jigit elem geçele, sendey kızdı sınagan. Hop Dilaram, oh Dilaram, sendey kızdı sınagan. Gülüp çıkan kıyadan, Dilaram, can ekenimin temirdey, жалыныңа чыдаган, жакында алап бара албай, жаштыгыңдан уялган. Dilaram, oh Dilaram, жаштыгыңдан уялам. Kaçpa menden Dilaram, kazan ayak juyalam, ümitim var Kudaydan, uyuşup kırıp kül alam. Kıynalbaysın töreğimde, kısto jetse tuyalam. Hey Dilaram, oh Dilaram, kısto jetse tuyalam. Namızdan bayım cumuştan, nancap bolu solcu yalam. Kız süyet koy ilgerten, kılığına çıdağan. Öpke borun ezilip, öl deseni da öl alam. Hey Dilaram, oh Dilaram, öl deseni da til alam. Aylanayın Dilaram, aytkanıma ınasan, kim görmökçü tündösü, kiringdi juyumчулаган. Көйнөктөн бал ылгабай, кири жудуруп сынасаң. Dilaram, oh
ойласаң, бұл жашоодо Диларам, сени кантип кыя алам, жүрөгүңдөн орунта, ага кантип сыя алам. Баары бир билже сага, барбы жокпу бир адам. Диларам, о Диларам, барбы жокпу бир адам. Качан сени ынатам. La 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 Ey баракелде. Эми баягы убактыбызды туура пайдаланып калалы. Мына жарым саат билим берип өтүп кетип атат. Атабызды атайын чакыргандан кийин ырларынан да окутуп калалы. Тоолорма көз артпа дейт. Ушул ырларыңыздан окуп бериңиз эми китебиңиздеги. Тоолорго ким көз артып атат? Ошолордон айтып, ырлардан мына кыргыздын тоосу кандай керемет тоо. Кыргыз жери кандай керемет, мына ошол боюнча ой толгоолор. Эми bu тоолордун мен оюма түшкөн себеби бир жылдары биздин жерлер сатылып кетпейди, аны ачыгын айтсам, каркаралар, күзөн куштар. Ошонун жазган мен. Тоолорума көз артпа. Бири укса, бири укпай сөзүңдү, кычкын ичип кордогончо өмүрдү. Күчүң барда күндүк өмүр калса да, той көргөндөн тоо кыдырган көңүлдү. Кайда барсам тоолор тосуп жолуман, тоолорум бар мен алысмын оорудан. Мен элге султан бол деп сурабай, чабан бол деп тоону ташты корган. Жатсам турсам тоолор чыкпай оюман, жандай сезип тоону өпкө бооруман. Ыймансыздар тепсебесе экен деп, ызам артып мен тоолорго тоорулам. Аларыңды эркинче алдың баарын, артык көрүп көзүңдү кызартпагын. Бүтөлбөсө жыртыгың бүтөлбөсүн, тоолорума эч кимин көз артпагын. Күнөө кылсам тартамын мойнум менен, кемиткеним бүтөймүн колум менен. Кайратыма дем кошор тоолорум бар, кайда болсам жүрөм өз жолум менен. Силер менен тоолордой алакам жок, силерге мен тийгизген залакам жок. Кир колуңду жаңсама тоону көздөй, кимиң болсун бересе аласам жок. Баракелде, баракелде. Эми келиңиз, бул сатира, юморлор, тамсилдер дейт. Азыр көбүнчө ушул жагына көптөр киришпей атат. Андыктан эмне причем тут читата деп калышкан дейт. Ушуңузду окуп бересизби, келиңиз? Мейли. Мынакей ушул. Мына кээде мына кичине сейил бактар бар да. Ошол жерге бая карган киши көңүл коюп барып отурсаң, бүт эле аттарынын бар бири-бирин орусча чакырат. Бул эмне мындай экен деп, бул кыргыз эле экен, бардыгы эле кыргыз деп сурай калсаң, анан аттарын сапсам өзгөртүп алган да. Мына. Жок билмес. Троллейбуста орунга бек жабышкан кыргыз эле кыздар менен тааныссам. Атыр гүлү Акуля деп аталып, эркин гүлү Энне дешип алышкан. Сейил бакта ич жетелеп жарышкан, улан кызга атын ким деп жабышсам, ата-энеси койгон атты чанышып, Адел, Гера, Ханна болуп алышкан. Таятасынын жайлоосуна сонуркап, келген уулду улутун ким деп таксак. Не знаю, моя мама киргизка, по-моему, я киргиз дейт алыстап. Киргиз деген алыстаган намыздан, улут чыкты табылбаган тарыктан. Чоо жайын кой, жет атасын сурасаң, причем тут жет ата деп калышкан. Кайран кыргыз кылымдарды карыткан, кунам менен куюм менен жарышкан, уулдарынан урууң ким деп сурасаң, деди знайт, такого деп калышкан. Баракей, баракелде, бар болуңуз. Эми мына кыргыздын турмушун окуп берейин. Бул узагыраак окуп. Кыргыз болсо көнүш керек. Кылымды кыргыз баскан, кыргызча көрүш керек. Кылымдан кылымдарга кыргыз бойдон өтүш керек. Кыргызча ысым алып, кыргызча өнүш керек. Көңүлдү тууган жерге кыргызча бөлүш керек. Кыяда төө жетелеп, кыз жандап жорго минип, кыргызча көчүш керек.
kısır emdi tay üretip, Kırgızça ösüş gerek, Kırgızça iş bitirip, Kırgızça köğüş gerek. Kıcırın kaynaganda Kırgızçayla söğüş gerek. Adaşıp dövürsen de Kırgızça dövürüş gerek. Kız süyse kınalaşıp Kırgızça öğüş gerek. Kımçeval kızlar çaçın Kırgızça örüş gerek. Küm batıp acal jetse Kırgızça ölüş gerek. Kıl ırgan köz yaştı da Kırgızça tөгüş gerek. Kıl tetim soğurtavay, kız kelin koşak aytıp Kırgızça kömüş gerek. Kırgızın turmuşuna Kırgızça kölüş gerek. Vay barakeldi. Var bolunuz. Buna qanday keremet çıkarmalar. Emi qayradan obondorgo söz berelik çanaga. Siz hazır kapı olbay turuңuz endi bu kişilerden bir memeleri çıkarmaçılığın kişiler elge tanıtıp alalı. Sizdi el bilet degendey. Ana kийинки çıkarmasın obon. Kийинки onu şu Махабаттык ырактары деп Чынтурган эке да ошол андагырдайбыз. Ошону бир мурдагы чыккан обондорундан бир ырдап берейин. Жаңы да обон жараттык, аларга да кезек келет. Анда эмесе Махабаттык ырактары. Махабаттык ырактары. Tartıp alıp kapıstan süyöründü aytıp alıp Cürümün kelekene sebep olur Özüme aşık kayrı artıp alıp Can elim ayalı zatını torbagan Jabırkap mahabattan orbagan Süyünün sarı soygok çolunu basır Keşilip tamandarını çorbagan Kapıstan mahabattın kulu boldum Basbapın çığırında uluç oldum Cançılıp cabır kabayı caştı kurabi Çatışkan tutkununda uzun oydum Tabitin tartmasa da sırdaşuğa Sen mağa sebep versin rıcazuğa Çok kılıp karegin beni bilgizip koy Aklın yok andan başka çırdaşuğa Çok kılıp karegin beni bilgizip koy Akını yok andan başka çırdaşuğa Akını yok andan başka çırdaşuğa Geldi var bolunuz. Dağı bir şu çıkarmazdan sizde. Anda мындай кылайлы. Мынакей бардыгы сөзү дагы ондор дагы жакшы экен абдан мына. Şu bir sessim деген bir неме oldu. Ошону неметейин бир буга да кыйла жыл болду. Kozgodum sezimimdi Kaltırıp kalbime Cüpcüşak erimdi Bir sesim bileli o Cıpcılı
Antkeni bul yaşodo Jolumuz eki başka Ey barak. Söz salsam jılmayasın Nazarga almayança Bilbeymini baykuş yürek Çıdarını dağıgança Bir sessem meylele go Cibcılı mermindi Bir tatsam meylele go Yüzümde yerindi Özünde unutalmay Ökülen ötken yaşka Antkeni bulturmuşta Yolumuz iki başka Şamı üzülöt kayra kayra Antkeni turmuş attı Ortadan ötöt dayra Bir sessem meylele go Cıbcılı mermindi Bir tatsam meylele go Yüzümde yerindi Özünde unutalmay Ökünem ötken yaşka Antkeni bul yaşodo Jolumuz iki başka Antkeni bul yaşodo Yaşayımız iki başka Barakelde var bolunuz. Muna uşunday sonun çıkarmalardı. Көп жыл болду атасы да. Ана жастыргансызбы, мындай элге журтка чыгарыш керекти булар. Мурда бир жаздырганбыз эми баягы ырды аккордеон менен ырдасаң сон угулат дагы аранжировка салганда кээде начар болуп калат да. Мен аранжировщикпенби же эмнеден билбейм да. Ушу ырларды аккордеон менен ырдасаң эле сонун кабыл алышат. Мына мыкты болгонуку, мыкты сөз. Аткаруучу. Эми азыр дагы атабызга келиңиз, эми бул тоолорду көрдүк, сатираларды көрдүк. Ушуну келиңиз, Ушул китебиңизде. Мына 4 китебиңиз бар экен, 4-өө тең баш аяк 6 китеп дедиңиз. Бирок бул 4 китебиңизден чындыгында ырлары бары тандалмалар экен, жакшы ырлар. Эми бизде Ата журт партиясында жабыр тартып, түрмөдө отуруп, анан бийликке жакпай келген, анан азыр эми мынау УКМКда төрага болуп отурган жигит бар. Ошого мен 10-15 жыл мурда эле бир арноор жазып койдум эле. Ошону окуп берейинчи. Эми ал киши ошондой ырларга татыктуу адам да. Киши көп эшик алдын күрөп койбос. Жыгылганды колтуктап сүйөп койбос. Элимден уучу бүгүн кур эместей, өзүңдөй кулуну бар ишке тойбос. Эл жер үчүн аянбас кара жанын, канындабы булардын түп атанын. Азыркынын ис кагын тууган экен, айылдага бир зайып карапайым. Өйдөлөсө жулуктан тартпагыла, өкүмзорду кылбастан барктагыла. Аталардын сөзү бар, илгертен аргамакка асти жугартпагыла. Те байыркы аталардын сөзүндөй, эркек тана аз төрөлөт өзүңдөй. Келетасың жүрөктөрүн жылытып, куттуу элиңдин үмүттөрүн өчүрбөй. Ан корлонуп кошоматка күлгөндөр, ата журтун кара күчкө сүйгөндөр. Арамзаалар сенде манден бар дешти. Айдан, күндөн айып издеп жүргөндөр. Көңүл бөлбөй көп сөздүн майдасына, тыным бербей жумуштун жайлашына, өткөрүп коюп аздан келетасың өмүрдү ата журттун пайдасына. Ey barakalla, var bolosuz. Эми кайра кычанаге бир чыгарма аткарасызбы? Келиңиз анда. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Ушунча келгенен сизди да бир ырдатпасам анан Менен бул эл алдында деле көп ырдала элебир. Өзү мен бир чети жестен болот, бир чети аке деп коем. Мамат Сабыр Туташбаев деген бир жакшы оюнчу адам бар. Ала ушу
Өсөрдүн акелери болуп калат да, эч бой көтөрбөгөн карапайым адам. Жоодурган көздөрүмдүн автору ошол киши да. Ошол кишинин сөзү оон өзүнүкү, келесиңби дегендери бар. Ошону аткарып берет. Жакшы болот. Турган кезде булактай солуу, жүрөгүмө кусалык толуу, көлжегенен бүтөйүн сени, келесиңби кутманым болуп, келесиңби көргүм келдиң, элесиңби кутманым болуп. Көксөм канбай көгүрүң болуп, көкүрөккө көк муздай тогуп, ошол музду өзүң эритип, келесиңби көктөм жаз болуп, келесиңби көргүм келдиң, элесиңби көктөм жаз болуп. Сагынамын сарсана болуп, санам сары самалдай толуп, саябан бак болуп берейин, сайрайсыңбы шагыма конуп, сайрайсыңбы сайрагандан талбайсыңбы, сайрайсыңбы шагыма конуп, сайрайсыңбы сары гүлдөй жайнайсыңбы, сайрайсыңбы шагыма конуп. Ey баракелде. Кайрадан эми чын турган Жапышев агабыздын чыгармачылыгына көңүл буралы. Анда Өсөр ага келиңиз. Кайсыл чыгармасына келип токтодук? Чын турган экенин ырларын кийин китебиндеги ырларыны дагы оңдорум бар да, общий 8-10 жакшы кийин жакшы ырлар жазыптыр. Анан кийин кайдасың алай жыттанып деп. Алайда постоянно жүрсө алай жөнүндө көп жазабыз да. Биякта келип деле сүйлөй беребиз. Малайды жазпаса болобу? Ошо биринен жаңырдым бул сыясы кургайлы, эч ким уга эле кирин ырдап берейин. Жакшы болот. Бардады аппак баракта, издесем келип алыстан, изиң жок үй тарата. Издесем келип алыстан, изиң жок үй тарата. Жайлоодо болсоң суу салып, жакаңа гүлдү кыстары, каттаган жандан кабар бер, кайдасың алай жыттанып. Каттаган жандан кабар бер, кайдасың алай жыттанып. Жүрөк чырмалы, сарору кылды
Жүрекке қайғы мықталып, жүлінге өте тықшалып, қабарым білгіз қара көз, қайдасың алай жыттанып. Қабарым білгіз қара көз, қайдасың алай жыттанып. Қайдасың алай жыттанып. Баракелді. Мына чын тұрған ағам негізінен жаш кезіңізден қандай ғана жақсы жағымды шығармаларды жазып келатыпсыз да, анан биротоло башот мындай акындыкка баягы ырларды шығармалар жазып атасыз. Бирок мындай кандай десем, бир жазуучулар союзуна мүчөлүккө дегел акындар менен иштешүү, ушу биротоло чыгармачылыкка баш урбадыңызбы? Айылда эле иштеп аттыңыз. Айылда эле жүрдүк, ама ал үчүн Сайыздың уағында қиын еледі ал. Ағада таныш керек екен. Мен андай нәрсеге көйлі қызыға өрген адатым бар екен көбінше. Ошол себептен мен ошол қадамда шілтеген жоқпын. Ал жерде кейбіреулер бар эле, ошолор аракет кылып алышты. Эми аны кантип алганын айтып деле болбойт. Кайсы кызматтарда иштедиңиз? Мен Алай ПМК-сында иштедим, курулушта. Өзүм курушчумун да. Анан кийин ошо ПМК-да мастер, прораб, техника безопасности, инженер техника безопасности деген болгонго. Ошолордо кызмат кылып жүрдүм. Анан бошой калганда, иштен чыкканда, эртерээк чыкканда ошондо кичине ылгам келип калса анда дагы анан жазасың. Курулуш иши татаал иш да, аны ошон үчүн мен аз эле жазганмын деп түшүндүрө алам го силерге. Көбүнчө баягы ойго келип топ ойго сактап койгон жазасызбы? Жаныма кичинекей блокноттордон салып жүрөм да дайым. Уручка менен, чолок уручка менен. Аны ошондо иштеп отурганда жакшы ойлор келип калат, кээде же талаада басып сергип жүргөндө жакшы ойлор келип калат. Аны ошондо унутуп каласың да, ар кимдин памяти аркылуу. Аны сразу ошол жерде жазып коем. Баягы ырдын эң негизги баягы немелер болот да, өзүн. Ошонун үстүнө жазып койсоң, калганы кийин аркасынан ээрчип чыга берет. Ооба. Буларга ким дем өрчү болду? Ким чыгарып берди же өзүм чыгардым, өзүм чыгардым. Мен эми жакын бир чоң туугандарым жок. Анан өзүм эле аракет кылып чыгардым. Пенсия өттү, буяка балдар акча берди, жардам берди. Балдарым бар ошо иштеген, азыр коммерциялык немеде. Ошолор да жардам берди, кызым бар, ал жардам берди. Ошентип чыгардык. Жакшы болсун мынакей ошо бала чаканы ушуларды алардагы балдарыңыз бул чыгармадан чыккан ырлардагы бул баладай болуп калат да. Ананча ошону акындардан көп айткан уккам. Айрыкча мына Жолон Мамытовдун аялы ким эле неме? Меңди Мамазар. Ошого чыгармада эле кээде багы өзүңүн багы балдарыңдай сезилип калат. Нарыстаңдай деп коет. Жакшы, анда дагы кайсы бир чыгармаңыз, кайсы ырыңыздан окуп бересиз? Силер эми жашсыңар азыр эми. Мен деле бир убакта жаш болгонмун. Анан кийин мына жашыңда бабачаңдын кадырын анча сезбесең дагы жаштык кылып. Кийин каарыганда сезет экенсиң. Оор өткөн сыркка өткөнсүң, анан кийин кыргызда макал бар эмеспи? Каарыганда катының апаң болуп калат деген. Ошондой болуп калат экен. 60-тан ашканда аялың болот башкарма. Алдыңан чыга калаганда апа дейсиң шашканда да. Туура десиң. Анан ошондой деп алдыман чыга калганда апама жаздым эле. Ошону айттыңыз анда. Окуп берейин. Мен айдоочу турмуш деңиз кемеси. Сен жашоодо көңүлүмдүн сереси, бар дүнием байлыгымсың жанада балдарымдын сүт жыттанган энеси. Мени сага, сени мага энчиктеп, бириңди өмүр бою ээрчиштеп, эген бизди кошуп койгон турбайбы, эбине неч калбагыла элдин деп. Кирип чыгып айыл апага баса албай, кар жаагансып, кабагыңды ача албай, ооруп калсам, карыш чылбай жаныман, оролошуп айланасың апамдай. Куштай карап, кир жугузбай жакама, көңүл салбай мен кетирген катаага,
Uğdusu buyuk bastan turmuştun. Uaktыңды böldün bala çakağa. Kebir kezde jerge tibe tapanın, sen atkardın bul jaşoğunun talabın. Örgö sürüp arabaсын turmuştun, özdük ötkөzdük ko jakşı menen jamanın. Ança-munça talaş tartыс uçuru, aralsa da kermek sözün uçuğu, aralasa kermek sözün uçuğu, ansa dağı aslıdadan köz salıp, men negedir ayay verem uturu. Bizge çeyin, аңтарған айын жылын, бізден кейін дағатөр далай қылым, өрнөк болып қалар дем көпшілік жазған ұшылырым. Баракелде бар болуңуз. Мына ошол сизди өбөк жөлөк өйдөдө өбөк ылдыйда жөлөк болуп чыгармачылыгыңызга дагы мындай колдоп турду да. Ооба. Кириме жууп, кир жугузбай, кабак кашыма карап. Мынакей ошон үчүн баягы Кудай таалам аялдарды жуп кылып жараткан экен да ошондуктан. Эми дагы бир келиңиз. Убакытты текке кетирбей ырга берип калалы. Баягы ырларды окуп койгон башка, ону менен дагы башка ата-энеси бар чыгармадай болуп калат экен. Анда эмесе ушу чынтырган экен, дагы бир жаңы сыясы борбай элек. Бирөө бар деген ыр бар. Шуну эметип берейин. Жашап өтсөм деген, айланып бүтүнөнү өтсөм деген, бирөө бар жаратканга дуба кылып, көктөмдү да бир ирет көрсөм деген. Biri var, eç nersedен beyqapar. Biri var, bul jaşoda düğünü tar. Hey, bul jalganın biri kem düğünü. Biri var kulaş çayı bössöm degen. Güntünü emgektenip ölsöm degen. Biri var barga jokko sabır kılıp, taqdırdım buyurganın görsöm degen. Biri var, eç nerseden beyqapar. Biri var, bul jaşoda düğünü tar. Jalganın biri kem düğünü. Biri var özün kuştay taптап жүргөн, барынан ден соолугун барктап жүргөн. Biri var eç nersege mani berбей, şarakta oynop gülüp basıp жүрgön. Biri var, eç nerseden beyqapar. Biri var, bul jaşoda düğünü tar. Hey, bul jalganın biri kem düğünü. Bul jalganın biri kem düğünü. Баракелде бар болуңуз. Мынакей Чынтурган Жапышев агабыздын чыгармалары чындыгында абдан мыкты экен. Дагы чыгармаларды жаза бериңиз. Бар болуңуз. Мына убакыт билинбей сиздин чыгармаңыз менен Өсөр агабыздын обону менен айкалышып, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз жакшы өттү деген ойдобуз. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Арыбаңыз, карыбаңыз, талыбаңыз. Бар болуңуз. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Келгениңиздерге дайыма ошо чыгармачылык менен алып буруш бериңиздер демекчибиз. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.